Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен синтаксис бөлүмүндө өтмөкчүбүз. Синтаксис сүйлөмдүн түрлөрүн, сөз айкаштарынын түзүлүшүнүн жана алардын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланыштыруу эрежелерин үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү. Сөз айкашы деген эмне? Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирет. Мисалы, калай кашык, кызыл гүл, корч бычак, муздак аба. Эскертүү: бир гана бөлүкчө же жандооч менен айкашкан сөздөр сөз айкашы болбойт. Мисалга алып көрөлү. Үйдү көздөй, иш жөнүндө, эң күчтүү, жер менен деген. Буларды биз сөз айкашы деп айтсак туура эмес болуп калат. Сөз айкашынын түзүлүшү жөнүндө сөз кылалы. Сөз айкашы багыныңкы жана багындыруучу сөздөрдөн турат. Негизги сөз багындыруучу сөз болот дагы. Ал эми негизги сөзгө багынып, анын ар түрдүү кырдаалын, сын сыпатын көрсөткөн сөз багыныңкы сөз болот. Мисалы, эски китеп. Эски бул багыныңкы түгөй, ал эми китеп багындыруучу түгөй. Таза шаар. Таза багыныңкы түгөй, ал эми шаар багындыруучу түгөй. Сөз айкашынын кандай түрлөрү бар? Сөз айкаштарынын компоненттеринин ортосундагы лексика-грамматикалык, лексика-семантикалык жана грамматикалык байланыштарына карай биз сөз айкаштарын эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы деп экиге бөлөбүз. Эркин сөз айкаштары компоненттеринин ортосундагы байланыш анчалык бекем болбогон, бири-биринен оңой ажырай турган. Башкача айтканда, багыныңкы компоненттин эркин өзгөргөн сөз айкаштарын айтабыз. Мисалы, эски китеп, жаңы китеп, кызыктуу китеп, көк китеп, кичине китеп, чоң китеп. Туруктуу сөз айкаштары компоненттери бири-бири менен өтө тыгыз байланышып, мааниси жактан өз ара ширелишип келип, бүтүн бир маанини билдирген сөз айкаштар. Туруктуу сөз айкаштарына фразеологиялык айкаштар кирет. Мисалы, жүрөгү жок, коркок дегенди түшүндүрөт. Итке минген, кедей, ичине тааруу айланбаган, ичи тар адам. Эми сөз айкаштарынын морфологиялык түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн карайлы. Сөз айкаштары морфологиялык түзүлүшүнө карай атоочтук сөз айкаштары жана этичтик сөз айкаштары деп экиге бөлүнөт. Атоочтук сөз айкаштарына: биринчи, зат атоочтук сөз айкашы. Же болбосо эки компоненттен зат атооч болгон сөздөр. Жыгач күрөк, жем баштык, алманын ширеси десек, эки компоненттен зат атоочтордон болду. Экинчи, сын атоочтук сөз айкашы. Оттой кызыл, суудай суюк, ишке жөндөмдүү десек, компоненттердин бири сын атооч болду. Сан атоочтук сөз айкашы. Бүгүн 7-де, экинин бири, аттуудан 6 деген сөздөрдү алып көрсөк, бул жерде бир компоненти сан атооч сөз болду. Ат атоочтук сөз айкашы. Атасынын өзү, айткан сен, болгону ушул деген сөз айкаштарында бир компоненти ат атооч сөздөрдөн болду. Атоочтук сөз айкашы. Көп окуган. Аркалуудан оона бас. Бул жерде оона бас жана окуган деген атоочтуктар менен айкалышып келди. Тактоочтук сөз айкашы. Кеч күздө, эрте жазда, эртең түштө деген сөздөрдө кеч, эрте, эртең деген сөз айкаштарында компоненттер тактооч сөздөрдөн болду. Экинчи, этичтик сөз айкашы. Компоненттердин бири кыймыл аракетти билдирген сөздөрдөн болсо, этичтик сөз айкаштары болот. Этичтик сөз айкаштары: биринчи, тактоочтор айкашат. Тез иштөө, бүгүн келүү, жогору чыгуу. Бул жерде тез, бүгүн, жогору деген тактооч сөздөр болду дагы, экинчи компоненти иштөө, келүү, чыгуу деген этич сөздөрдөн болду. Ошондой эле этичтик сөз айкаштары чакчылдар менен да айкалышат. Күлүп сүйлөө, шашып иштөө. Күлүп, шашып деген сөздөр чакчылдар болду. Ошондой эле этич сөздөрү сын атоочтор менен айкалышат. Жакшы иштөө, кызуу уктоо десек, жакшы жана кызуу деген сөздөр сын атооч сөздөрдөн болду. Сан атоочтор: эки сүйлөө,
4 жолу суроо деген сөз айкаштарында 2-4 деген сан атооштордон болду. Тууранды сөздөр дагы этиштер менен айкалышат экен. Жалт кароо, тарс жабуу, бырс күлөө. Бул жерде тарс, жалт, бырс деген тактооштор менен кароо, жабуу, күлүү деген этиш сөздөрдү айкалышты. Ошондой эле этиш сөздөр зат атооштор менен дагы айкалышат. Бакка чыгуу, өрт өчүрүү, жер айдоо десек, бир компоненти зат атооч, экинчиси этиш сөздөрдөн болду. Ошондой эле ат атооштор менен айкалышат. Аны кароо, буга жетүү. Бул жерде ал жана бул деген ат атооштор менен кароо жана жетүү деген этиш сөздөр айкалышты. Балдар, бул эрежелерди өзүңөр да бир ирет кайталап чыгып, китепте берилген көнүгүүлөрдү иштегиле.